Окуучулардын билим сапатын баалоонун Казакстандык ыкмасы эл аралык аккредитациядан өттү. Бул тууралуу өлкөнүн окуу агартуу министрлиги билдирди. Тармактык мекменин маалыматы боюнча 2 жылдын ичинде республикага аккредитациялоонун 7 этабын ийгиликтүү ишке ашырды. Бул серияга баалоо алкагын иштеп чыгуу, тексттик суроолорду түзүү, тестирлөөнү иштеп чыгуу, тексттик тапшырмаларды тандоо, Scenarii платформасында тестирлөөнү башкаруу, натыйжаларды талдоо жана баалоо тутумун түзүү кирет. Жалпысынан аталган мониторинг боюнча сабаттуулуктун 3 багытына баалоо жүргүзүлөт. Башкача айтканда, окуу программаларынын натыйжалуулугун, билим берүү системасынын күчтүү жана алсыз жактарын аныктоого, анын сапатын жогорулатуу багыттарын аныктоого мүмкүндүк берет. Жалпысынан бул система PISA, Times, Pearl сыяктуу эл аралык изилдөөлөрдө колдонулган илимий негизделген алдыңкы ыкмаларга толугу менен шайкеш келет. За 2 года сотрудничества с Международным исследовательским центром экспертизы. Эл аралык талдоо жана сертификаттоо илимий изилдөө борбору менен кызматташуунун натыйжасында биз 2 жылдын ичинде алдыңкы методдордун негизинде тексттик тапшырмаларды баалоо системасын өркүндөттүк. Башкаруу жараяны, билим берүүнүн жетишкендиктерин баалоо стандартташтырылган жана тиешелүү сапат белгисине ээ болду. Аккредитациядан өтүү билим берүүнүн сапатын баалоонун колдонуудагы системасын жаңы деңгээлге чыгарат. Башкача айтканда, эми ал Борбор Азия регионундагы биргелешкен долбоорлор үчүн негиз боло алат. И может стать основой для совместных проектов в Центральноазиатском регионе.